Орусиянын президенти Владимир Путин 22 октябрда Валдай эл аралык талкуу клубунда Кыргызстандагы соңку окуяларга көз карашын билдирди. Менимче ал жакта болуп жаткан окуялар Кыргызстандын, кыргыз элинин шору, шайлоо сайын төңкөрүш болот. Күлкү эмес, билесиздерби? Бул эмнени айгинелейт? Көп мамлекеттер мамлекеттүүлүктү түптөө, өнүгүү маданиятындагы алгачкы кадамдарын шилтеп жатышат. Путин өз сөзүндө Кыргызстандын ички ишине кийлигишпей тургандыгын баса белгилеп, ошол эле мезгилде Кыргызстанга Орусия көрсөтүп жаткан жардамдарды санады. Кыргызстан ЖККнун ЕАЭБтин мүчөсү болгону мени кубандырат. Биз Кыргызстан тыңып кетишине жардам бериш үчүн көп иш кылдык. Кыргызстандын экономикасына, ар кыл тармактык өндүрүшүнө көп колдоо көрсөттүк. ЕАЭБке ыңгайлашуусуна шарт түзүш үчүн $100 миллион долларды бөлдүк. $500 миллион долбоорду ишке ашырдык. Бул эми ондогон миллион грантты кошпогондо. Акыркы убактарда эле айтып атам. Бирок албетте ал жакта болуп аткан окуяларга өкүнбөй, кооптонбой карай албайбыз. Бирок көңүлүңүздөрдү буруп коеюн. Биз ал жакка кайсы бир саясий күчтөрдү колдоо үчүн кеңешибизди, насаатыбызды берет элек деп кийлигишип киришпейбиз. Биз Кыргызстанда бардык калыбына келет, өнүгөт. Биз эң жакшы мамилелерибизди сактап калабыз деген ойдобуз, деп билдирди.